көпчүлүк адамдардан тозоктун беш экени бар экенин билесиңби, кичине окубайсыңбы эми, кичине ибадат кылбайсыңбы десең, ал жака ким барып келиптир дегендер да көп айтылат да. Эми ошол ал жака ким барып келиптир деген адамга сиздин жообуңуз кандай болот эле? Бир жолу мен Ошто бир жүрүп калдым. Ошондо Ошто бир белгилүү саясий фигуралардын бири үйүнө чакырып калды. Марсайым, уруксат берсең, мен ушул окуяны айтып берейин. Мен залда лекциям бар. Бир 80ден ашык адам отурат. Анан телефонду бирөөдөн чалдырып, залга чейин алып кирди телефон. Анан срочно үйгө келип калдыбыз дейт. Эмне болуп кетти? Срочно кел үйгө. Тез келип кал. Эмне болуп кетти? Анан мен залды сурадым. Мага жарым саат убакыт бериңиздер, 1 саат. Мен барып келе алайын. Танапис жарыялап коюп, үйүнө келсем, эки конок отуруптур. Экөөсү тең пенсияга чыккан күч органдарынын чоң наамдагы офицерлер экен. Анан ошо мени үйүнө чакырган киши айтып атат, муногуларга дейт, мен ислам жөнүндө түшүндүрө албай койдум дейт. Анан мен айттым, ушуга чакырдыңбы? Ооба. Ушуга чакырдым. Анан мен аларга айттым, кечиресиңер, мен элди таштап коюп келдим. Болгону бир 20 мүнөт убактым бар. Качып кетти дебеңиздер. Биринчи мен силерди угайын, анан мен силерге сурооңуздарга жооп берейин. Бирок 20 мүнөттүн ичине батышалы. Десем, 40 мүнөт сүйлөштү. Экөө ислам жөнүндө эчтеке калган жок. Афганистан, Сирия, Россия, Америка, Чечня бардыгын билет экен. Мен алар окуган китепти букулумда окуп бүтпөйм. Айтып бүтүштөр, мен айттым, бүттүңөр, бүттү. Менде 2 суроо бар. Ошо жооп бериңиздер, бүттүп кетебиз. Биринчи суроо, силер да өлөсүңөрбү? Кандай? Өлүм жөнүндө да ойлогон эмес, кыйналып атат да. Силер өлөсүңөрбү? Кандай? Ооба, өлөбүз. Өлөбүз. Экинчи суроо. Өлгөндөн кийин эмне болосуңар? Кандай эмне болобуз? Тып-тынч, бир 30-40 секундтай тынчтык. Кандай эмне болобуз? Ойлоп көргөн эмес бул жөнүндө. Өлгөндөн кийин эмне болосуңар? Эмне болобуз? Анан бирөөсү акылы иштеп кетти окшойт. Эми ким көрүп келиптир? Аякта тозок бар экен, дейт. Анан мен сурадым, ким көрүп келиптир аякта тозок жок экен? Бүттү. Ким силерге айтты? Балдар, билгениңер кыла бергиле, тозок жок экен деп. Ким айтты силерге? Шансыбыз 50-50бү? 50-50. Мына мен тозок бар экен деп жашайм. Арак ичпейм, бузуклук кылбайм, урлук кылбайм, мурда кылган күнөөлөрүмө кечирим сурап жашайм. Эгер тозок бар болсо, мен кутулдум тозоктон. Ооба. Бул жашоодо да мен аброюм менен жашап атам. Эми жигиттер, силерчи тозок жок деп жашагандар. Бул жашоодо силерди ууру деп билет. Силерди бузуку деп билет. Силердин балдарыңар да силер өлгөндөн кийин уялышы мүмкүн силерден. Эми өлгөндөн кийин тозок бар болуп калса, эмне кыласыңар балдар? Пыштыңарбы? Пыштык дейт. Тозоктун бар же жок экендигин бүгүн тажрыйба менен далилдей албайбыз, Марсайым. Ошуга ишенгендерди имандуу дейт. Ишенбегендерди кечирип кой. Ишенген аракет кыл. Өзүңдү ушу тупа урдубалга башың иштесин. Биринчи Кудай барбы? Ошого аракет кыл түшүнгөнү. Бар болсо, ал жолу сени таштап койгонбу? Же бир нерсе кылабы сага? Бир сөзүн айтабы? Айткан болсо, эмне деген сөздү айтты? Ошол сөздү изде. Жана ошол сөздөрдүн эң акыйкатын тап. Ошол жерде маалымат бар. Тозок барбы же жокпу деген. Ошол жараша жаша. Деп эки эле ооз менен түшүндүрбөсөк, бүгүн адамдар өзүнүн өлүмү жөнүндө ойлобойт. Сен тозокту кой, өлүп калам деп ойлобойт. Жок. Ата-энесинен же болбосо каяктандыр бир сертификат алгандай да. Туп-туура 90 жашка чыгам же 100гө чыгам дегендей жашайт. Мен 60 жашка чыкканда намаз окуйм дегендер толо бул жер эмедечи. Билбейм, бул сен каяктан алдың муну? Сага ким кепилдик берип атат? Эми жакшы ниет менен жашаш керек да деп такыр башка нерсени айтат. Азыр жай башына барып карасаң, мына мен өткөндө ошо Сарасевди алдым да.
жана мүрзөлөрдө жазылган некрологдордун 80-90% жаштар. 30-40-тын тегерегинде балдар. Жаштар көп эле экен да. Өлүм жаш кары дебейт экен, кабак каштын ортосунда. Муну ойлобогон адам тозокту кантип ойлойт? Демек анын оюн кайтаруу керек. Аны биринчи Кудай жөнүндө ойлонтуруу керек. Анан Кудайдын маалыматы жөнүндө ойлонот да. Кудай жөнүндө ойлонбосо анын тозогун каяктан ойлонсун? Кадырлуу көрөрмандар, мен бул каналдын көрөрманы болгонуңуз үчүн ыраазычылык билдирем жана ушул каналга жазылууну унутпаңыз. Айтмакчы, башкаларга дагы сунуш кылып коюңуз.